Салам партнерлор. Бүгүн азыр мына жерде мага аябай сонун суроо беришти. Кантип ордумдан жылсам болот? Кантип мен башка жашоону кааласам болот? Кантип жашоомду өзгөртүүнү кааласам болот? Адамдар жашоону өзгөртүүнү даже каалабай калганда, мындайча айтканда, адамдарга ушул жашоосу өзүнө жагат. Мындайча айтканда, мага бардыгы бар, кийимим бүтүн, курсагым ток, астымда наным бар, ушул жашоо мага жагат деп өзүнүн жалкоолугун на самом деле жакпайт. Чындап келгендечи, өзүнүн кийими жакпайт, балдарынын кийими жакпайт, балдарына каалаган оюнчук алып бергени алып бере албаганы жакпайт, ата энесин бир дагы саякатка алып чыга албаганы жакпайт, өзүнүн холодильнигин ачып даже өзүнүн продукттары жакпайт. Мындайча айткандачы, анан действительно жакпайт дагы, бирок өзүнүн жалкоолугун башка нерсеге шылтоолошот. Кудайга шүгүр дейт. Кудайга шүгүр кылыш керек. Обязательно шүгүр кылсаң гана ийгиликке жетесиң. Бирок Кудайга шүгүр сага 6 саның аман. Кудайга шүгүр көзүң көрөт. Кудайга шүгүр тилиң сүйлөт. Кудайга шүгүр улаң угат. Ошолорду пайдаланып, почему бы бир келген жашоого ушу Кудайым берген бардык жакшы нерселерди колдонсок болбойт. Стандартыңыздарды көтөрүңүздөр. Бул тема стандартты көтөрүү деген тема, аябай сонун тема. Мен кантип стандарттарымды көтөргөм? Биринчи, мен жөө жүргөнүмө аябай кубангам. 2 бутум бар экенине ыраазы болгом, баса алганыма кубангам. Бирок мен машинада жүрсөм болот экенин түшүнүп атам. Аракет кылып иштесем, мен машина алсам болот. Анан мен биринчи машина Матиз болгон. Матизди минип жүргөнүмдө, мен Мунар деген бизде сонун лидер бар. 16 жаш болчу, ал мезгилде 17ге чыкты, иштейт. И биз куршапка барганда мени видеого тартып алат. Самара Кеңешова, золотой директор деп мен тосуп алганда, мен уялдым да, негедир уялдым, мен видео тартып. Себеби дегенде, золотой директор и Матиз как-то не совпадают. Анан тартпачы видеого деп ошонткем. Ошентсе да тартпан, тарап жүрөт. Анан мен со стороны өзүмү көрдүм. Видеону көрүп карасам, жарашпай калыптыр менин статусума жанагы машина. Анан мен стандартымды көтөрдүм ошол жерде. Мен кымбатыраак машина минишим керек экен, чтобы элдерге дагы мотивация болуш үчүн, өзүм дагы өзүм уверенно сезиш үчүн чоңураак машина минишим керек экен деп, анда мен ал машинаны сатып $6000 мен жаз алгам. Жаз алганда мен аябай кубангам. Мен уже стандартым дагы көтөрүлдү. Мен уже ал минип жүргөндө уже золотой директор десе жараша турган машина болуп калды. Жазды алгандан кийин 2 айдан мен бриллиант ачып коем. Анан бриллиантты ачкандан кийин уже баягы жаз дагы туура келбей калды мен. Анан стандартымды көтөрүшкө дагы туура келди. Мен Lexus'ка стандартымды көтөрүп, анан бир нече айдан кийин мен аны Lexus'ка алмаштырдым. Бул деген стандартыңы көтөрүү. Бул жерде мен Кудайга шүгүр деп отура берсем болмок. Кудайга шүгүр, мага ошончол Аллахым берип койгон, кол, пут, бүт ошол нерсени колдонуп туруп, мен Кудай жаратканын, гребан Кудай жараткан нерсени дагы көтөрсөк болот. Ошондуктан стандартыңызды көтөрүңүз. Эгер азыр сиздин жашооңуз кандай болсо, ошодон бир ступенька көтөрүшүңүз керек болот. Бир ступенька. Анан мен кино көргөм. Бир кино көргөм, өзбек киносу, бир эски аты билбейм, ошол фрагмент, кичине эле жерин көрүп калгам, интенсивде постоянно айтып берем ошол кинону. И ошол жерде бир киши болот, аябай бай киши, өзүнүн айылында, бул СССР, илгерки кинода баягындай раис болуп иштейт. Анан ал мезгилде үйлөрдө баягындай мебелдер дагы болбойт. Анан именно ошол кишинин үйүндө мебелдер болот, баягындай кымбат баалуу кийимдер болот. Анан ал аябай аракетчил, мээнеткеч киши болот. Анан өзүнүн кызы болот. Анан кызын бир өтө бай, ошо өзүнө окшогон бирөөгө турмушка берет дагы. Кызы бирок жигит уган болот. Жигит уган болот. Анан кийин 2 бала болгондон кийин баягы кызы мен менен жашабайм, мен жигити менен турмушка чыгам деп жигити келе берет. Жигити кедей үй бүлөдөн болот. Уже 2 баласы болгон болот баягы кыздын. Анан уже күйөөсүнө айтып, баары менен ажырашам деп даярданып алат. Анан ошондо атасы кызын чакырып айтат: "Сен эч кандай акың жок мындай кылганга. Сен азыр өзүң ойлогонго акың жок болду. Сен балалуу болдуңбу? Сен балаң ойлошо керек." Ар бир ата эненин өзүнүн бир милдети бар экен да. Өзүнүн баласынын статусун, социалдык статусун бир тепкичке жогорулатып коюу. Бир тепкичке болсо дагы. Эми элестет, ал киши өзүнүн балдарынын статусун жогорулатып койду. Анан кийин анын балдары дагы жогорулатса, ошондо кандай небере чебере кыбырларыбыз кандай жашап калат бир күн келип. Бул деген азыр сиз жоопкерчиликтүү болушуңуз керек. Мен өзүм курсагым токта деп эстем, балаңызды ойлоңуз. Небере түрүлү элек, небере чебере кыбырыңызды ойлонушуңуз керек. Бул жерде ошентип канды тазартыш керек да, получается сизден кетиш керек ошол нерсе. Сиз кедей болуп төрөлсөңүз, бул сиздин күнөөңүз жок. Бирок сиздин балдарыңыз кедей болуп төрөлсө, бул сиздин күнөөңүз. Анан баягы кызга ошону түшүндүрөт. Ар бир ата эненин мойнунда бул баланы бир жогорку статуска жогорулатып коюу. Азыр сен
жигитиңе турмушка чыксаң, сен биринчиден баланы күйөөсүн таштап кетти деген статус берип атасың балдарга. Экинчиден сен ал кедей, уже статусту сен наоборот түшүрүп атасың, канды бузуп атасың дейт. Дегенде анан ымтып ойлонуп калат, анан баягы көзүмөн жашап калат. Анан ошол сөздөр мага ушунчалык катуу таасир этти да. Оказывается, биз өзүбүз үчүн жашабашыбыз керек экен. Өзүбүздү да ойлой бербестен биякта балдарды ойлошубуз керек. И балдардыга жакшы образование. Вдруг балам мен нейрохирург болом десе, сенде акча жок. Вдруг он хочет, да, мен нейро или боксер болом десе. Азыр спортсмен чыгарыш үчүн деле ага вложение керек, тренер жалдаш керек, анын питаниясы болуш керек, аны бирөө караш керек. И мен дүйнөлүк чемпион болом десе, а сизде каражат жок болсо, балаңыз обычный эшикте дворник болуп Москвада жүргөн жакшыбы? Же сиз кичине аракет кылып коюп уйкуңуздан кечип, балаңызды спортсмен кылганыңыз жакшы, же нейрохирург кылганыңыз жакшы. Ошондуктан давайте поднимайте свои стандарты, өзүңүз деле ойлой бербеңиз. Мен мотивациям жок, энтузиазмым жок, мага дух керек, мага мотивация берип кой деп ойлонбогула. Мен дайыма айтам, мотивация сиздин үй бүлөңүздө, мотивация жүрөгүңүздө. Мен кече